Aldına tek doğulardan gündürdü terk gelip yine bulup düşeyimiz. Kırasını aldım. Sakarlardı. Arnatacağız Klaus. Kalayeli, koşuldu bulsa kalayeli. Kuralday balık. Kuru bitmene nokta bulan. Gördüğümde balkayım. Barbarsın olmamak bulgan. Karasın beni kapkasan iyi olur balık. Karasın etken. Cılılık beni şoklangan. Süyüden bitmez. Makabat bozamayanın. Sen bulmak kaldın. Süyüyorum da kayarın. Yazıp tutmasın varından tüyben. Çalındım saptay. Yapmayan uygu dayanın. Oğlunun tam tuğbastan tahtı balalığında görmeye kaldı. Oğlu Kerezbek boy jetip asker hizmetkeri oldu. Oğan soğuşuna varıp Atameken'in altında öz milletini atkarıp kayıttı. Az ötpey Kerezbek uğuldu oldu. Akkan arıktan su ağat demekçi ata jolun joldup alдағы askeri hizmetkeri oldu. Bakken жергесіне қол салған дұшмандарға сырттан қарап тұра албастан алғашқылардан болып аттанды. Kalkıp gideyim çırpım. Senin tamanına girgen diken benim mandayıma kadalsa ne? Hani beşte erkeledim, boğurma kızım, çoğuyup budum bile. Gözüm aymağım, can kara, seni gütüp çürüm. Hoşumday soğuk kabardı, o halde paylanan emesmin. Elin gereğini carap, el cerdi korkum. Bahadırlarca kurban bulgunum. Bir çekti sıymık bolsa, bir çekti köyük boldu. Yüreğim sızda, can çıldı. Orup durgan кезде eldim oğlum oldu dep özümde özüm soğuratıp gelemem. Sen ölgün çoksun balam. Sen ölgün çoksun. Sen özüme ölmözlüktün. Esтерігin тұрғызып кеттің. Ay Kudayım-ay. Ay Kudayım-ay. Hiç kaçan bundan beri soğuşma olmasın. Askerge gitken balasın yoktu. Aylağınlardın akırkısın. Ben balayım. Alay menilerdin göz yaşı. Hiç kaçanın akmasın. Her jigit el chetinde, cumletinde.
Sen ölgün yoksun. Sen ölgün yoksun. Sen ölgün yoksun. Attan dolgan yer üçün, attan utman el üçün. Gül koyup isker aylaban, oğlar joker el üçün. Esterim canına baştan kaytan çok kayra bakıştan istedik oldu eyvallah tüybölük mutlu çalışkan istedik canına Dolusu şu tanıdığı akardan uzatıp kündü batardan tüy bölük tiri duruşan ulgar bizim katardan isterim canına Урматтуу салтанаттын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 20-жылына арналган салтанаттуу жыйын ачык ачыгынан
гарнизонунун башчысы генерал-майор Иван Панфилов атындагы 8-чи гвардиялык оташтар дивизиясы командирине гвардия полковниги Асанов Бердибек Абдышевичке берилет. Урматтуу Сабырбек Насыбекович, урматтуу Кудайбек Базаевич, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, ардактуу ардагерлер, жолдош, офицер, прапорщик жана сержанттар. Кыргыз эли эжелден жоопкерлер болгондуктун негизинде биздин буунга чейин ата-бабаларыбыз элибизди сактоодо канжарга сап боло турган, элибиздин эл азаматтарынын жигиттери турган аскерлери менен мекенибиздин коопсуздугун камсыздап келишкен. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн арасында жагы түптөлүп келе жаткан кыргыз элинин бейкуттугун сактоодо өзүнүн көзүлмөн даярдыгын аскердик курал жана техника камсыздоо, ошондой эле бүтүндөй аскердик багыттар боюнча жогорку кадыр-баркты, абройлуу көрсөтүп келе жатат. Бул күн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн басып өткөн улуу тарыхый жолу өз ишине камтып, атуулуулуктун, элдиктин жана кайманбастын символу болуп кала бермекчи. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин колдоосу менен куралдуу күчтөрүбүз күзүлмөн даярдыктарын сапаттуу жана жогорку деңгээлде көтөрүү максатында куралдуу күчтөрүнүн аскери иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Урматтуу куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери жана өздүк курамы, генералдык штабтын кургактык аскерлер кол башчысынын жетекчилеринин атынан, өзүнүн атынан силерди бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Дүйнөдө баардык жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Урматтуу жоокерлер, урматтуу ардагерлер, офицерлер, прапорщик, сержанттар. Мен сиздерди Ош шаарынын мэриясынын атынан, жалпы эле шаардыктардын атынан эртеңки 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 27 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн тарыхына жана эле ушул видео тасмада кыскача болсо дагы биз көрдүк да. Ошол мезгилде дагы ушул биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн түзүлгөн күндөн баштап Кыргыз армиясынын тарыхы, ошол кандай кыйын күндөрдү кечиргендерин биз баардыгын көз алдыбызда өткөздүк да. Аябай мындай оор күндөр да болду. Бирок ошого карабастан мына биздин Кыргыз мамлекети бар экен деп ушул биздин төрүбүздө отурган ардагерлерибиз ошол мезгилдеги кызмат кылгандар, жаш солдат, офицерлер ушу Кыргыз мамлекети үчүн аз болгон айлыкка кыйын күн болсо дагы ушу мамлекет үчүн жакшы кызмат өтөп, сиздер бар экен, ушу биздин Кыргыз мамлекеттүүлүгүбүз сакталып, бүгүнкү күндө Кудай буйруса ошол жылдарга салыштырмалуу мамлекетибизде дагы бир топ өнүгүү болуп, анын ичинде биздин ушу куралдуу күчтөрүндө дагы бир топ ошол жылдарга салыштырмалуу жакшы шарттар түзүлө баштады. Армиянын материалдык техникалык базасы бир топ жакшы жолго коюла баштады. Кудай буйруса мамлекетибизде тынччылык болуп, стабилдүүлүк болуп тура турган болсо, мына сиздерге дагы жакшы шарттар түзүлөт. Социалдык жактан жакшы шарттар түзүлүп атат. Биздин президентибиздин көз алдында ошол кишинин тапшырмасы менен мына бир топ сиздерге жакшы шарттар да түзүлө баштады. Биздин шаардык мэрияда Кудай буйруса сиздер менен биргеликте сиздерге колдоо көрсөтүп иштегенге даярбыз. Биз Кыргыз эли Кудай буйруса ушу аз күндөн калып болсок дагы бактылуу элбиз. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар элбиз, өзүбүздүн
кандай салт адатыбыз бар элибизде. Ошон үчүн биз коңшу мамлекеттерге армиянын баягы качествосы менен теңдей албасак дагы Кудай буюрса мына сиздерди көрүп биздин көңүлүбүз тоқ. Кудай буюрса бизге дайыма ушул дивизияга барганда, чек арачыларга барганда биз кубануу менен кайтабыз да. Биздин мына балдардын рухун көрүп бүгүнкү күндө Кудай буюрса бизде сапаттуу армия бар деп мына биз сиздерге ишенип, Кудай буюрса жакшы жашап атабыз. Ошон үчүн ушул биздин мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн талыкпай жакшы иштеп, айткандай эл жигит эл четинде, жоо бетинде деп дайыма ушул сиздер жакшы тынч мамлекетте кызмат кылгыла. Дайыма ушундай аскердик машыгуда гана ушундай биз куралдарды көрөлү, машыгууларды гана көрөлү. Эч качан мамлекетибизде согуш болбосун, тынччылык болсун, биздин балдарыбыз, биздин элибиз Кудай буюрса ушу өнүккөн, өскөн мамлекетте жашасын. Дагы бир жолу ушу байрамыңыздар менен ана биздин ардак грамоталарыбыз бар, ушу тапшырып, урматтуу Бердибек Абышевич, сиз келгенден бери биз бир топ ушу жакшы жерге көрүп атабыз, жакшы аракеттерди кылып, биз менен коомдук иштерге жакшы катышып, ошол өздүк курам менен дайыма бирге болуп атабыз. Сизге дагы ден соолук, дайыма ушул балдар менен, биздин өздүк курам менен, биздин солдат сержант офицерлер менен жакшы мамиледе болушуларга жакшы жетекчи болуп жүрөбүз. Кудайым сиз дагы колдосун, баардыгыңыздарга ишиңиздерде ийгилик болсун. Чоң рахмат. 24 майындагы номер 125 сыйлоо жөнүндө токтомун. Ош гарнизонунун башчысы, гвардиянын полковниги Асанов Бердибек Абдышевич, Ош шаарынын мэриясынын балык белектерин сыйланды. Мамлекеттин коопсуздугун бекемдөөгө, аскер тартибин чыңдоого кошкон барандуу салымы, жана уставдык милдеттерди аткарууда жогорку көрсөткүчтөрү үчүн 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 27 жылдыгына карата Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. 026 аскер бөлүмүнүн ыкчам бөлүмүнүн офицери, капитан Асанбаев Сапар Асанбаевич. Отчтор 594 аскер бөлүмүнүн каржы кызматынын башчысы, улуг лейтенант Жакыпова Жанара Мамарасуловна сыйлансын. Ош гарнизонунун аскер комендатурасынын улуг айдоочусу, старшина Курманбаев Жунусбек Абдуллаевич сыйлансын. Квалификация жогорулатуу борборунун кенже адистерин даярдоо курсунун улуг офицери, подполковник Матмусаев Асбек Калдыбаев сыйлансын. Жыйырма элүү аскер бөлүмүнүн 3-чү атайын дайындалган тобунун улуг чалгынчысы, санитардык нускоочусу, ефрейтор Турганбай уулу Аскар сыйлансын. Буйрукка кол койгон Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбекович. Сыйлық алғандардың сыйлығы құтты болсын. Құдай бұйырса ушу мамлекеттик сыйлыктарды алганга дайым атагысын жеткизсин. Мына Бердибек Абышевич биз шаардык мэриянын атынан, бул жерде төрагабыз отурат шаардык кеңеш депутаттарынын атынан ушу сиздерге 100 000 акча которуп берели. Анан майрамдан кийин жакшы спорт мероприятие өткөзүп, бул жерде ардагерлерибиз отурат, ушуларга жакшы чай бергенче ушу биздин атыбыздан өткөзүп коесуздар. Чоң рахмат.
Кыргыз Республикасынын куралдык күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн күчү менен байрактары алынып чыгарылсын.